Достор баарыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүнкү видеоролик бизде эртең мененки торговля 28 ноябрь бүгүн биз сиздер менен ушу индикатор параболик SAR деген кошумча индикаторду кошуп торговля кылабыз да. Эки индикатор бизде. Биринчи индикатор бул аллигатор да, мынакей. Биринчи индикатор аллигатор, далее экинчи индикатор бул параболик SAR деген да, мынакей. Могул параболик SAR. Вот, ушу эки индикатор менен бүгүн торговля кылабыз. Биринчи сессия эртең мененки. Аккуратно торговля кылып, балансыбызды хотя бы бир 500–600 долларга чейин көтөрүшүбүз керекпиз да. Итак, давайте валютная параларды карайлы. Валютная пара евро-доллар ОТС. Көрүп тургандагы деле бизде параболик SARда могундай точкалар болот. График кайтып атканда бизде могундай точкалар чыга баштайт да. То есть биз могул картинаны карашыбыз керекпиз да. Бул жакта биринчи отскоктор болуп келаткан моменттеринде бизде мынакей точкалар чыга баштайт да. Мынакей подъем болуп келатканда бизде мынакей точкалар чыга баштайт, мындай болуп көтөрүлүп. Үстүдөн бизде мынакей тоже скальпинг болуп башталганда бизде точкалар астыга көздөй түшө баштайт. Мындай моментте биз сделкабызды сатууга ачышыбыз керекпиз да. Биздин максатыбыз бизде бул жакта күтүшүбүз керекпиз да. Качан разворот башталат. Разворот болуп кайтып башталганда ошондо гана биз сделкабызды ачышыбыз керекпиз. Бирок бизде могул экинчи индикаторубуз аллигатор да. Аллигаторубуз бизде бул жакта кесилишти көрсөтүп атат да. Если 1 мүнөттүк таймфреймге которулсак, 1 мүнөттүк таймфреймде деле бизде мынакей аллигатор кесилишти көрсөтүп атат да. Бул жактан биз уже как бы мындай спорный момент болуп атат. Бир индикаторубуз бизде чыга элек пока что. Бир индикатор бизде үстүгө кетет деп признак көрсөтүп атат да. Мынакей индикатор аллигаторубуз бизде пересечение болуп азыр бул жакта тренд үстүгө көздөй кетиш керек да. Мынакей биздин параболик SARыбыз дагы астыдан точкалар чыгып кетип баратат да. Вот, пока что разворот жок достор да. Давайте кийинки валютная парага өтөлү. Мынакей GBP out OTS да. GBP out OTS'те бизде мынакей параболик SAR үстүдөн астыга точкалар чыгып атат. Далее бизде могул жерде кесилиш болуп тур да. Давайте 1 мүнөткө ушул жерден биз сделкабызды 100 долларга сатууга ача берели достор да. Так, нисходящий тренд болуп атат негизинде 1 мүнөттүк таймфреймибизде. Көрүп тургандагы эле график астыга эле түшүп баратат да. Так, бул котировканы избранныйга коюп коелу давайте кийинки котировкалардан биз карап көрөлү да. Биз сиздер менен эки индикаторубуз подтверждение болгондо гана ачышыбыз керекпиз достор да. Эки индикатор жардамы менен биз эки двойной сигнал алабыз да. Двойной сигнал алып анан сделкабызды ачышыбыз керекпиз да. Так, мынакей доллар IRC OTS да. Так, мынакей бизде бул жакта аллигатор кесилиш болуп атат. Мынакей астыдан точкалар чыгып атат, график көтөрүлүп баратат бул жерден сделкабызды 1 мүнөткө сатып алууга ача беребиз да достор, мынакей 100 долларга. Так, бул валютная параны дагы избранный коюп коеюн так, биздин сделкабыз GBP out. GBP out OTS'те бизде бул жерде уровеньден кайтыптыр да. Уровеньден кайтыптыр. Бул жактан биз дагы бир жолу перекрытие ачышыбыз керек болот достор. Дагы бир жолу 1 мүнөткө 2 опцион менен 100 долларга бул жакта сатууга ача беремин достор. Экинчи опционубузга акыркы бир ири есть достор, плюс. Так, биринчи сделкабыз плюсовой болду. Далее бул жакта перекрытиябыз GBP out OTS'те бизде мынакей снижение болуп атат да. Давайте азыр 1 мүнөткө кайра которулабыз көрүп атканда деле биз эки индикатор менен жардам менен бул жакта сделкабызды плюска жаптык достор да. Давайте эми мен сиздерге мындай дагы бир жолу толук түшүндүрүп кетейин бат-баттан. Бизде бул жерде мынакей аллигаторубуз бул жакта пересечение болду, мынакей да, бири-бири менен кесилишти. Далее бизде мынакей мындай кесилиш болуп атканда үстүдөн астыга кетип атат, көрдүңөрбү? Волна астыга түшүп баратат. Далее бизде мынакей точкалар астыга эле түшүп баратат мынакей. То есть мындай моментте биз двойной сигнал алып атабыз да. Параболик SAR ылдыйга кетип атканда көрсөтүп атат индикатор аллигаторубуз дагы пересечение болуп атат да, бири-бири менен кесилишип астыга түшүп баратат. То есть эки сигнал алып атабыз да индикаторлор менен. Эки индикатор менен биз
2 сделкабыз плюска жаптык да уже. Отлично. Итак, кийинки валютная пара швейцарский франк, японская иена ОТС 1 мүнөттүк таймфреймди байкап турамын. Бизде мынакей параболик сар эми үстүдөн астыга точкалар чыга баштады. 1 мүнөткө бул жакта сатууга ачып беремин. И индикатор, аллигаторубуздагы мынакей жашыл сопротивлениябыз центральный линиябызга келди, кесилди да. И азыр мынакей көк линияга чейин уже жакындап калды. То есть ушул моменттерде биз двойной сигнал алып сделкабызды ача беребиз. Либо пониженияга, либо повышенияга. И также дополнительно кошумчалап биз мындай көз карашыбызды вообще график кайсыл жака тарапка кетип атканда биз билип байкап коюшубуз керекпиз да. Бул дагы кээде ключевой роль ойноп калат да. То есть өзүбүз дагы биз карашыбыз керекпиз. График в целом полноценно каяка көтөрүлүп баратат. Либо үстүгө көтөрүлүп баратса, анда үстүгө ачышыбыз керекпиз да. Итак, үчүнчү сделкабызды дагы плюска жаптык. По итогу балансыбызды уже плюс-минус где-то бир 200-300 долларга уже көбөйтүп койдук. Кайрадан эле ушул эле котировкадан 1 мүнөткө сата беремин достор. Потому что бизде мынакей кесилиш эмиден болуп атат и бизде параболик сар үстүдөн точкалар чыгып, бизде график астыга түшөт экенин белгилеп атат. Ошондуктан биз ача берсек болот да бул жакта. Кайсыл жака чейин ача берсек болот? Мисалы, бул жакта мынакей астыңкы линияны коюп коебуз бул жерде. Мынакей бизде линия поддержка бар экен да. Мурда бул жакта уровеньден график кайтыптыр да. Ушул уровеньден эле график көтөрүлүп атыптыр. Возможно, ушул уровеньге чейин түшүшү мүмкүн да. Ошон үчүн бул уровеньден жеткенге чейин биз ача беребиз да продажага. Потому что эми эле мынакей кесилиш болуп атат и индикатор параболик сар дагы үстүдөн астыга көздөй түшүп атат да. Так, акыркы секундтар 2, 1 и акыркы секундубузда графигибиз бизде бул жакта көтөрүлүп кетип, сделкабыз минуска жабылып калды. Мейли достор, эч нерсе эмес. Давайте азыр мен 30 секунддук таймфреймге которулоюн. И вполне бизде бул жакта график, возможно, кайтып дагы кетиши мүмкүн, потому что могул жерде бизде мурда уровеньди белгилеп кетиптир мынакей могул жерде. Зеркальный уровень сопротивления бар экен. Бирок биз сделкабызды сата беребиз достор. 2 опцион менен сделкага продажага ача беремин, потому что главный уровень бизде мынакей астыңкы линияда болуп турат да. Мынакей могул линияга чейин түшүш керек да. Вот. И 1 мүнөттүк таймфреймде деле бизде мынакей эми кесилиш болуп атат. То есть принцип кое туруп эле сделкабызды продажага ача беришибиз керекпиз достор да. Анализ сразу эле алмаштырбайбыз, дагы бир шанс беребиз и сделкабызды ачабыз. Вообще негизинде бир валютная парада 3 попытка кылсаңар жакшы болот да. Ошол эле стратегияңарды жакшы точкадан ачып аракеттенсеңер достор, үчөөдөн бирөөсү жабылса эле болду достор, плюс болот да. Стратегияңар толугу менен отрабатывать эткен болот. Кээде, конечно, тоже ушундай болот. Биринчи сделкаңар минуска жабылып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн всегда сделкаңарды биринчи опционуңарды аз суммага ачышыңар керек да. Биринчи сделкаңар аз сумма, экинчи сделкаңарды кичине көбөйтүп анан ачасыңар. Так, акыркы секундтар. Так, 3, 2, да, бул жакта бизде уже график кайта баштады, көрүп тургандагы эле. Катарский реал, китайский юаньдан бул жакта үчүнчү перекрытиямды ачамын. Сатууга ачышым керек болуп калды. Бул жакта бизде накопление болуп атат. Азыр 6 опцион менен 6 сделка менен бул жакта сатууга ача берем. Эгерде достор сиздер да трейдингке кызыксаңыздар и обучение алып с нуля баштайм деп атсаңыздар достор, анда биздин телеграмыбызга сөзсүз түрдө катышыңыздар керек болот. Биздин телеграмыбызда обучениялар, статистика, отзывдарыбызды жана обучение с нуля алсаңыздар болот достор. Обучениялар бекер да, акча төлөбөйсүздөр, жана сигнал канал дагы бекер болгону жазасыздар, телеграмга өтөсүздөр, катталасыздар и мен стримден келдим же мен ютубтан келдим деп жазсаңыздар эле кошулуп алсаңыздар болот достор. Сигналдар 2 маал келип турат. Биринчи сессия күндүзү саат 3тө болот, экинчи сессия кечинде саат 9да. Ушундай сигналдарды жөнөтөм. Кечөгүнкү прибыль плюс-минус где-то бир 1000 доллардай ашырдык да, 1000 долларга. Ошондой сигналдар менен да сиздер торговля кылып зарабатывать этсеңиздер болот достор. Ссылкалардын баардыгын видеонун описаниясына калтырып коем же комментариянын башында болот. Ошол жакта өтүп катталып алсаңыздар болот достор. Итак, 6 сделка ачтым эле бул жерде. 1, 2, 3, 4 сделкам возврат болуптур. Мынакей 4 сделка возврат, 2 сделка плюс болуп калыптыр. Так, ладно, давайте дагы бир жолу 1 мүнөткө. Так, 5 опцион, 4 опцион ачышым керек эле, мейли достор. И давайте мен анализди түшүндүрүп кетейин да. Вообще негизинде бул жакта кандай ситуация болуп атат мынакей. Эки эле индикатор менен торговля кылып атам. Мынакей азыр кесилиш болуп атат. Болоюн деп аткан моментте мен ачып атамын да. Далее мынакей үстүдөн астыга точкалар чыга баштады. Көрдүңүздөрбү? То есть бул жакта бизде восходящий скальпинг болуп атат. Биз моундай коридорду коюп коебуз. Мынакей бир коридор. Бул жакта бизде коридор бар и көрүп тургандагы эле бизде астыга түшүп баратат да. Мурдакы эле картинаны бизде бул жакта азыр кайталап атат да. То есть бул жакта падение болгон.
мынакей. И бул жакта дагы падение болуп атат. Кайсыл жакка чейин түшүшү мүмкүн? Бул жакта бизде астыңкы линия, точнее поддержка достор да, восходящий трендтин поддержкасы ушул уровеньдерге чейин түшүш керек да. Вот. Как раз ушул индикатору чыкканда жана аллигаторубуз пересечение болгондо, ошондо мен сделкамды сатууга ачып атам да. Мынакей плюс болду. И давайте 1 мүнөткө мен дагы бир жолу ачамын достор. Ушул эле котировкадан ача беремин $100. Мынакей. Эмиден кесилиш болуп атат и үстүнөн точкалар дагы чыга баштады достор. Ушундай момент достор. Ушундай моменттерде биз күтүшүбүз керекпиз. Эгерде мындай моменттер, жакшы идеальный моменттер чыкпай атса достор, валютный паралар толтура караңыздар, издеңиздер и жакшы уровеньдер, жакшы точкалар чыгат достор да. Мынакей бул жакта валютный паралар толтура, кааласаңар биржевой котировкалардан торговля кылгыла и ал жакта деле ушундай индикаторлор менен торговля кылсаңыздар, ал жакта деле иштейт да. Так, давайте байкайлы. Да, к сожалению, азыр 1 мүнөттүк таймфреймде мынакей бизде бир пересечение болду аллигаторубузда да, и график резко кайтып кетти да. Көрдүңүздөр, мындай дагы момент болуп калат да. Даже эки индикаторду совмещать этип торговля кылсаң дагы, индикатор дагы иштебей калышы мүмкүн да, анализ толук отрабатывать этпей калат да. Анткени бул рынок и бул рынокто андай нерселер болуп турат достор. Так, давайте анда эмесе кийинки котировкаларга өтө берели. Аябай күчтүү восходящий тренд боло баштаптыр. GBP доллар OTS'тен биз бул жакта 1 мүнөткө 2 опцион менен сатып алууга кире беремин достор да. Эки индикаторубуз тең бизде бул жакта подтверждать этип атат мынакей. Восходящий клин болуп атат бизде. Аллигаторубуз кесилиш болуп атат далее. Бизде мынакей подъем болуп атат, көрдүңөрбү? Осциллятор бизде көрсөтүп атат, что график бул жакта азыр күчтүү тренд восходящий болуп кетип аткан да. Так. Параболик сар экен да. Эсимден чыгып кетти. Давайте 5 секундный таймфреймге коелу да и байкайлы. Бизде 5 секундныйда бул жакта 5 секунддук таймфреймде бизде бул жакта көрүп тургандай деле тренд бир эле направленияга үстү көздөй кетип атат да. Көрдүңүздөрбү? Мындай трендтерде, ушундай трендтер көп болот достор. Могундай тренд көрдүңүздөрбү? Плавный мындай акырын жай көтөрүлүп кете берген бир эле калп менен бир эле направленияга көтөрүлүп кете бергендер бар да, же түшүп аткан моменттер дагы толуп турат достор. Ошол трендтердин деле торговля кылсаңыздар болот. Только бир эле направленияга ача бересиңер, 4-5 сделка подряд кирип жаап коесуңар. Тренд твой лучший друг деген сөз бар трейдингте да. Ошол тренд өзү негизи туура ошо аталганы туура да. Тренд твой лучший друг и аябай көп плюстарды зарабатывать этип, аябай көп плюстарды алсаң болот да. Так, сделкабызды плюска жаптык. По итогу бизде достор балансыбызды $24,918 көбөйттүк да. Плюс-минус балансыбызды где-то $500-600 көбөйттүк. Азыр бул жакта торговый прибыль $512 деп турат, бирок бул туура эмес. Азыркы эки сделкабыз эмиден чыгыш керек бул жакта. Мындай кеч обновление болот. Могул жер почему-то именно. А так ушундай прогноздор болду достор бүгүн да. Торговый профилге кирели. Так, мынакей сегодня деп көрөлү. Мынакей 512 экен, туура эле. $512. 16 сделка ачылды. Көчөгөнкү статистика биздин торговый комнатабызда, VIP чатыбызда да ушундай прибыль болду меники. $1215. 30 сделка ачылды болгону бир эле күндө достор и 73 успешный плюстар болду да. Вот. Сурооңуздар болсо достор, каналга катталабыз. Нурсултан трейдер KG. Сурооңуздар болсо каналга катталып, лайктан басып, жана сурооңуздар болсо калтырып коюңуздар. Ссылкалардын бардыгы видеонун описаниясында болот. Ошол жака өтүп катталып аласыздар достор.